ата журтум, тууган элим, мекеним, жан кубатым, сүйгөн жерим, секетим, тоо ташыңдын, турпагыңдын, сууңдун мен көрбөдүм пайдасы жок бекерин. Тууган жерим, ата журтум, бир боорум, мен өзүңдүн гүл багыңда төрөлдүм. Урматтуу агартуучулар жана мугалимдер, ардактуу ата-энелер, бүгүн кыргыз билим берүү системасы терең өзгөрүүлөрдүн доорун баштан кечирип жатат. Өлкөнү ийгиликтүү мамлекеттердин катарына кошуунун негизги жолу сапаттуу адам капиталын тарбиялоо жана өнүктүрүү. Бул иштин алдыңкы сабында сиздер, мугалимдер турасыздар. 21-кылым. Жаңы ой жүгүртүү, жаңы муун, жаңы мүмкүнчүлүк. Ушул өзгөрүүлөрдүн борборунда мугалим. Алтын казык доор өзгөрткөн билим. Жашоо бул белек. Аны баалай билген адам бактылуу. Ар бир таң жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы максат коюуга, өзүңдү бир кадамга өстүрүүгө берилген белек. Мен Максудова Шахризода 1999 жылы 16 ноябрда Ала Бука районунун Баястан айылында жарык дүйнөгө келдим. Жаш кезимден мугалимдик кесибине болгон кызыгым мени Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана психология факультетине жетектеди. Бакалавр бөлүмүн жакшы балларга аяктап, билим сапатымды жогорулатуу максатында магистратура бөлүмүнө тапшырдым. Ийгиликтүү аяктадым. 2021 жылы номер 42 Холмурза Исаев атындагы жалпы негизги билим берүүчү мектебине башталгыч класс мугалими болуп жумушка кабыл алындым. Мугалимдин колунда мундардын тагдыры. Ал эми бүгүнкү аракетибиз эртеңки ийгиликтин пайдубалы. Алтын казык, доор өзгөрткөн билим. Бул система окуучунун жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен терең билим берүүгө багытталган. Сабактарымда интерактивдүү методдордон пайдаланып, көргөзмөлүүлүк менен сабак өтүүгө аракеттенем. Окуучунун жеке өзгөчөлүгүн эске алуу менен терең билим берүүгө, заман талабына жооп берген инсан кылып тарбиялоого аракеттенем. Мугалимдин иш кагазы окуу тарбия процессин туура жана сапаттуу уюштуруунун негизги документи. 12 жылдык билим берүү шартында иш кагаздары өзгөчө мааниге ээ. Себеби жаңы система окуучунун жаш өзгөчөлүгүн жана жеке өнүгүүсүн эске алуу менен пландаштырууну талап кылат. Документтер бул жөн гана кагаз эмес, бул тартип, тактык жана чоң жоопкерчиликтин белгиси. Сапаттуу билим системалуу иштен башталат. Изденүү, даярдык, убакыт менен эсептешүү күнүмдүк принциптерим. Мугалим болуу ар бир сабакка даярдык, ар бир кагаздагы тактык менин документтерим, менин эмгегимдин унсуз далили. Бул документтердин артында талыкпас эмгек, чыдамкайлык, кесипкөйлүк жана окуучуларга болгон чексиз сүйүү жатат. Мугалим бул жөн гана билим берүүчү эмес, ал инсан калыптандыруучу, жүрөккө эс калтыруучу тарбиячы. Мектептеги иш-чаралар патриоттук жана маданий программалар аркылуу балдардын мекенчил сезимин ойготуп, улуттук баалуулуктарды урматтоого багыттайт. Баланын ийгилиги мугалим, ата-эне жана окуучунун биргелешкен эмгеги. Мектеп менен уйдун ортосундагы тыгыз байланыш баланын өнүгүүсүнө бекем пайдубал түзөт. Ата-энелер жыйыны, жекече чогулуштар жана онлайн байланыш аркылуу баланын жетишкендиктери менен көйгөйлөрүн биргелешип талкуулайбыз. Өнүктөштүк бар жерде жыйынтык бар. Ар бир медал талыкпас эмгектин жыйынтыгы, ар бир грамота аракет менен ишенимдин жемиши. Олимпиада сынактарында окуучуларым жогорку көрсөткүчтөрдү багындырып келишет. Бул жетишкендиктер окуучунун тырышчаактыгы, ата-эненин колдоосу жана мугалимдин багыттоосунун билимдиги. Мен мугалим катары дайыма изденүүдө болууну башкы максатым деп эсептейм. Ар бир алган сертификатым бул өзүмдүн кесиптик деңгээлимди жогорулатууга жасалган кадам. Анткени мугалимдин өнүгүүсү окуучунун ийгилигине жол ачат. Кесиптик ишмердүүлүгүмдө жетишкен ийгиликтерим үчүн грамота менен сыйландым. Бул сыйлык билим берүү жолумдагы аракеттеримдин жыйынтыгы. Мындан ары да окуучулардын келечеги үчүн талыкпай эмгектенип берем.